Кутман бүгүн мен силерге Majestic компаниясынын дагы бир өздөрү чыгарган эффективдүү өнүмү жөнүндө кыскача маалымат берип кетейин. Бул коллоиддүү күмүш суу. Күмүштүн иондору жана таза суу. Эмне кылат экен? Күмүш суу негизи бул табигый антибиотик жана антисептик болуп эсептелинет. Бул эмнелерге жардам берет? Жана ооз көңдөөнүн проблемаларына, пародонтоз, стоматит, гингивит деген ооруларга, ангинага жана жөтөлүп болуйт го, тамак кытышып, аллергическийби же жөн эле суук тийгенденби, мына ошолорду тып басат. Күмүш негизи 600дөн ашык жана вирусу, грибогу, паразиттердин түрлөрүн өлтүрө турган табигый антибиотик. Муну насмаркка, мурун бүткөндө, жеп сезбей калганда, мына ушул экини тааныссаңар, бул ичиндеги жана сезгенүү, воспалительный процесстерди кетирет. Тамакка бир колпачоктон эле оозго кичине кармап, анан жутуп коет. Тамактын тушуна кармайт. Же болбосо мондай сепкен немеси бар, дозатор менен спрей. Мына ошону эле тамакка себет. Бул ашказан ооруларына жакшы, канды тазалайт, иммунитетти эң күчтүү мындай чыңдайт. Сөөк муун ооруларына жакшы, ашказан ооруларына жакшы күмүш. Вот. И муну же болбосо микс кылып 1 литр сууга 1-2 колпачок куюп коюп эле күнүндө ичип жүрө берсеңиздер болот. Как натуральный антисептик жана перекис спирт сыяктуу эле, бирок табигый да, эч зыян келтирбейт териге дагы, организмге дагы, только пайдасын алып келет. Бул ажоко мындай немени абдан жакшы бүтүрөт да, жараттарды бүтүрөт, кытышкан жараларды, аллергический жанагы тери ооруларына. Менин кызымдын колунун экземасы ушундан жакшы болгон. Ичегисин тазалады, анан ушуну колдонду да. Мына ушул тери ооруларынын баарына муну как тоник катары колдонсо болот. Көз кызарып калганда, көзгө тирсек чыкканда, мына морекил распылитель менен эле ментип чачып койсо, как противовирусный защита дагы катары кетет да. Мына ушул күмүш суу. Мындан абдан жакшы результат. Аялдардын гинекологический жана эрозиясына мыкты результат. Себеби бул ранозаживляющий жана жараттарды бүтүрүүчү касиетке ээ. Болгону 1,5 миң сом. Муну бир колпачоктон эле ичет. Ал эми бул болсо 500 сомдон. Бул түгөнсө ичине куюп алсаңыздар болот.